мыйзамдуу болсо, анда май кызматкерлери дагы карапайым адамдар тартпасын. Пожалуйста, нарушение кылышты, алып келди, мейли ЭНСП неме болуп, мыйзам боюнча штраф стоянкага кирди, жанагынтип интернетке чыгарышпасын. 7-8 айдын ичинде бир үй бүлөдөн 4 адам каза болуп кетти. Мына ошону мен эстеп алып, ошондой эле мен азыр мына до сих пор банда жүрөм. Жакшы видеолорум жакшы чыкпайчы? Эми Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү боюнча сүйлөшөлү. Ал мейли мыйзам бузсун, адамдарды монтип тартып интернетке чыгарып, бул мазактаган, эртең алар сотко берсе, граждандык түрдө алар соттон өндүрүп алышы мүмкүн. Мисалы, ошо май кызматкери тартып атабы, мыйзам боюнча эртең ошо ГАИ кызматкерин сотко берсе, граждандык түрдө, анткени бизде презумпция невиновности деген бар. Эң коррупционный система бул сот органдары деп айтып жүрчүбүз. Даже милиция кызматкерлери деп жүрчүбүз, ачыгын айтканда. Прокуратура кызматкерлерин деп баары эле статистика деле ушинтип алып жүрчү. Баягы сиз айткандай, негизи эле Кыргызстанда адам өз укугун билсе, демек ал эч жерде кор болбойт. Кор болбойт, Сиз тарапка коркутуулар болобу? Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү. Эфирден кайрадан эле нагыз подкаст берүүсү. Бүгүн бизде конокто ким деп турсаңыздар, белгилүү адвокат, юрист Шедор Абдыкапаров. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай жүрүсүз? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип калдык. Сиздерди чакырып. Ошо биз дагы бир келип калдык ошо жаңы жылга жакын. Биринчи эле сизге ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде биздин телеканалга баягы жок дебестен келип бергениңиз үчүн. Биздин подкаст баягы жаңы ачылып атканына байланыштуу. Эң биринчи эле көбүнчө биздики саясаттан тышкарыдагы адвокаттар менен, шоу берүүдөгү жылдыздар менен дагы ошо подкастыбызды улантып жатабыз азыркы учурда. Жаңы жылга даярдык кандай болуп атат? Ошо рахмат чакырганыңыздарга. 2 күндөн бери ошо келе албай атып, бүгүн мына келип калдык. Эми Кудайым буйрса азыр баарыбыз эле билгендей жаңы жылга жакын жыл жабуу деп айтабызбы. Негизи иш көп болуп атат. Анан сиздерди чакырганыңыздар менен сразу жумуштарды кичине кое туруп келип калдык ушул жерге. Бүгүн биздин берүүбүздө Кыргызстанда болуп жаткан адам укуктары деги эле ошол эле кылмыштуулук боюнча сүйлөшөбүз сиз менен. Негизи эле жакын күндөрү баягы сиз өзүңүз деле практикада көрүп жүрөсүз, соттошкондор көп. Негизинен ошо сизге кайрылуулардын көбү кайсы маселе менен кайрылат? Негизи мына биз как жактоочу катары, юрист катары дагы айта кетсек, азыр бизге көбүнчө адамдар баарыбыз эле билгендей эми от этого никто не застрахован деп орустар айта кетет эмеспи? Ошондуктан бизге көбүнчө кылмыш иши менен көп кайрылышат да. Анткени баарыбыз билгендей, мына азыр интернет деген бир телеграм деген бул бале болду деп айтсак болот. Жана жаш балдар үйүндө жатып эле жанагы лалафодонбу же телеграмдан баары көбүнчөсү жаш балдар интернетте отурушат да. Телеграмдан көрүп ушундай жумуштан бир объявление көрүшөт. Мына мындай иш иштесең мындай зарплата, айына же жумасына 30 миңден 50 миңге жери табасың деп ушундай иштешкенге аракет кылышат. Ал жерде кирип караса, жанагы наркотикалык затты жанагындай эле закладка кылып бир жакка катып, булар калп эле алдап аларды как курьерская служба деп алдайт. Ошентип закладка кыласың, ошентип акча табасың деп туруп, анан булар башында билбей, акча жакшы экен деп туруп, кичине акча салып, тиги кураторлор, алар Кыргызстанда болушпайт, чет өлкөдө болушат. Алар ушинтип карточкаларына акча салып коет. Ушинтип жакшы акча, оңой акча тапса болот турбайбы деп байкуштар кирип кетишет, бири тасташат. Уже экинчисин бизде дагы милиция кызматкерлеринде уже нанотехнология деп бар да, эртең кармалып калып, көбүнчө жаш балдардын мына 15 жаштан баштап 22, 23, 25ке жери бүт 80-90% бүт ушу жаштар наркотик менен кайрылып келип, ал менен дагы кайрылгандар көп болушат да. Анан байкуш ата энеси кайрылат. Барсаң уже бул баарыбыз эле билгендей бул наркотикалык зат деген бул эң мындайча айтканда почти түшүндүрсөк, убийствондо дагы өйдө бийик турат деген статья да. Бул берене менен мындайча айтканда кийин камалып эле кетип атышат. Ушундай беренелер менен наркотик менен көп кайрылышат. Ошондой эле жанагы
хулиганство деп коебуз. Ушул эме дагы проблема дагы азыр Кыргызстанда көп кездешет. Жанагы мисалы көчөдөн машина айдап барышат, бири-бирин кысышат, чыга алып мушташып кетти. Бул мындайча айтканда коомдук жайдагы эрежени бузуу боюнча бул эртең бирөөнү чабыйды, же мурду сынды, же көзү көгөрдү, эртең барып экспертиза өткөндө легкий повлечки деп чыкса, буга уже эртең хулиганство деп туруп, коомдук жайды бузуп туруп, ага дагы мисалы тагдырына мындайча айтканда ак листине жанагындай кылмыш иши козголуп, алардан дагы көп болуп билбей эмоция калтырышат, кызышат, бирөөнүн машина менен чыгышат, урушат, аягы кылмыш жаза жоопкерчилик менен аяктап атат да. Ошондойду дагы бизде да көп болуп жүргөн эле баягы эле алимент маселеси, ажырашуу маселеси. Анткени азыр биз практикада да мына акыркы 1-2 жылда айтып коелу. Көбүнчө мисалы 35-теги эмес, 30-тан ылдый жаштагылар ажырашуу, алимент, ажырашуу, ал ушу дагы бизде азыр статистика боюнча эң актуалдуу проблемалардын дагы бири деп айтса болот. Негизи эле баягы сизди көбү блогер катарында таанышат да. Сиз адвокат, юрист катарында белгилүүсүз, бирок блогерликти дагы алып кетип атасыз да ошол эле учурда. Негизи эле адвокат болуп туруп ошо блогерликти чогуу алып кеткен баягы Кыргызстанда биринчилерден болуп сиз киргиздиңиз да. Негизи эле бул адвокаттар антип көп эл алдына ачыкка чыга беришпейт. Ачык баягы көп нерсени айтышпайт. Анан сиз көбүнчөсү ошо адамдарга кайрылуу жасайсыз өзүңүздүн Instagram баракчаңыздан. Көбү сизге кайрылышат, алар менен элдер менен да көп мындай иштешип турасыз. Негизи эле адвокат болуп туруп ошо блогерликти алып кеткен кандай сизге? Негизи адвокат болуп ошо блогерлик менен иштеген. Эми бизде негизи мындай ой, эми башынан баштап 2020-жылдан баштап негизи баштаганбыз. Биз негизи как ошондо адвокаттын дагы жардамчы болуп жаңы иштеп баштаганда биз мындай негизи ойдо жок болчу да. Биз эме менен ошо кичине кантип келип калганбыз, ошону дагы айта кетейин бир башында. Бир ишти иштегенбиз, бир кичинекей өгөй баласын 3-4 жаштагы өгөй баласын ушундай өгөй атасы чоң кишини сабагандай сабаган, үстүнө чыгып алып Рамазандан бир кичинекей бала бар болчу. Мамасы ага эч нерсе кылбай, карабай жанагындай эметип койгондо, анан милицияга дагы чакырса, милиция дагы карабай койгон, согулуктуу милицияларчы. Ошол кезде биз ошо тааныш кайрылып жардам бергиле деп ошо тааныштар аркылуу чыгып калып, анан биз ошол кезде эми билбейбиз да, биз ал кезде ачыгын айтканда мындай СМИнин, бул интернет булактардын, ушу телевидение силердин күчү кандай экенин билген эмеспиз да. Аны ошентип бир ушинтип интернетке эмне болсо ошо болсун деп бир чыгарып койсок, ушундай кадимгидей жыйынтыгын көргөнбүз да. Аны эле ошо дароо момент эле келип туруп эле камаган, ошо СМИге чыгып кеткендейинчи, камап ушундай результат берген. Анан бизде дагы ошондой болгон да, ушундай жанагындай мыйзам бузуулук, беспредел менен ушундай күрөшсө болот турбайбы деп, ошон биз дагы ошо кездекте эме кандайча блогерлик деп айтабы же ошо биз дагы ошо Instagram баракча, Facebook ошолорду мындайча айтканда TikTok менен ошентип алып кетип, азыр эми кей кезде болот 5 кол тең эмес дегендей, жаман адвокат, жакшы милиция, жаман милиция бар дегендей эле ошондой беспредел болуп барса, СМИге чыкканда, силердин жардамыңар менен ушундай результат болбой атканда сразу аны 100 эмес 200-300 эшсе результат болот. Ушундай. Ошондуктан биз ошо интернет менен дагы иштегенге дагы ушундай постоянно ушундай алып жүрөбүз да. Интернет деп калдык. Өзүңүздүн Instagram баракчаңыз боюнча да бирке айта кетесиз. Азыр жакынкы күндөрү сиз мисалы УПСМ патрулдук Бишкек шаардык кызматкери менен дагы бир аз мындай статьялар жазып ортодо бир мамиле, башкача мамиле болуп кетти. Анан өзүңүз да блогерлер менен да көп кармашып жүрөсүз да. Негизи эле аларга баягы ушундай кармаш деп же балким бирөөлөр сизге айтабы ушул нерсени кыл деп, же өзүңүз эле баягы үйдө отуруп алып эле өзүңүз жазып чыгасызбы ошол статьяларды? Негизи бул мындай да, жанагы башында дагы айта кетели, ооба биз анткени кээ бир ачыгын айта кетсек, бул жерде эми баары эмес, ачыгын айтканда эми бизде мындай кандай десем, жалпак тил менен айта кетсек, мошенник, аферист блогерлер дагы бизде көп экен. Ооба. Аферист, мошенник блогерлер көп экен. Анан бизге кайрылышат да. Анткени мен адвокатмын. Мындайча айтканда биз адвокатпыз, юристпиз, лицензированный адвокат деп айтылат. Эртең бирөөбүз эле интернетке чыгарып, же жалган жала бир иш чыгарып койсок, эртең биз дагы ал боюнча, мыйзам боюнча мен жооп берем. Комиссиялык этика деп дагы бизде бар. Эгер бизде аяктан лицензиябызды алып коюшу мүмкүн, выговорун бериши мүмкүн,
адвокаттан лицензия алынып калса адвокат болбой каласың дегендей, биз каждый ишти кайрылуулар менен эле ошого кайрылуулар менен гана иштейбиз да. Бирөөнү барып эле жөндөн өзүбүздүн кызыкчылыгы кылып иштесек, эртең биздин үстүбүздөн дагы ошондой жалоба түшкөн болсо, эртең биз дагы мыйзам алдында жооп беребиз. Ошондой эле жанагы блогер, аферистер деп айтып атпайсызбы? Биз дагы алар боюнча дагы интернетке көп чыгарып иштедик, бирок блогерлердин ушундай өзүнчө кандай десем, армиясы бар экен. Мындай өзүңдү жалаба кылып, бирдеме кылып туруп, постуңду далетип салышат экен. Ошондой эле мен азыр мына до сих пор банда жүрөм. Жакшы видеолорум жакшы чыкпайчы? Ушундай блогерлер менен күрөшкөндө, ошо эмеге чыгарганда, мына алардын өзүнчө аудиториясы бар да. Бирдеме кылып же жалаба кылышып туруп, ушундай көп нерселериңди неметип салышат экен да. Ошондой нерселер да бар экен. Анан ошо гаилер кызматкерлери менен дагы айтып атпайсызбы? Ал боюнча дагы жанагы как раз ушул моменттен да бир колдонуп айта кетишибиз керек. Кудайым буюрса эми президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы көрүп калса, анткени мына неге азыр биздин кээ бир депутаттар уже биринчи окуудан өткөрдү деп атышат, жанагы гаилерди, милиция кызматкерлерин видео фотофиксацияга тартканга болбойт деп. Буну неге? Анткени эми эң акырында уже президентибиз буга чечкүндө кол коет, эгер кол койсо ал мыйзам өтөт деген. Эми анан биз ошол кезде дагы может Кудайым буюрса президентибиз көрүп калса, буну неге? Анткени эгер мына баарыбыз эле көрүп жүрөбүз да. Биз мына как адвокат, юрист катары постоянно РОУДда жүрөбүз, милиция жанагы РОУДларда, соттордо жүрөбүз. Анан көчөдөн даже гаилер токтотуп калат. Мисалы биз деле адвокат, юрист деп көбүнчө мына СИМге чыккандыктан көбүнчөсү таанышат. Бирок ошондо деле мындайча айтканда керсейип, сүйлөгөн, монтип кой, тинтип койду деп, анан камераны иштете калганда эле уже сразу автоматически мындай жакшы адамга айлана калышат да, мындайча айтканда. Камера иштеткенде эле уже жанагынтип керсейип аткан, уже камера деп туруп иштетип тарта баштаганда эле сразу о байке деп уже жакшы немелерди эмете баштайт. А эгер мисалы биз юрист болуп алып, өз укугубузду билип атканда, ошо май кызматкерлери дейбизби же милиция кызматкерлери даже элементарно РОУДга кирсең, мен адвокатымын, момунда келдиң десең, тергөөчүлөр как будто аякты мындайча айтканда өзүнүн частный лавкасында эле керсейип, мындайча орусча айтканда, кыргызча айтканда, мына грубо айтканда, керсейип, дары сени кабыл алгысы келбейт. Монтип кой да, тинтип кой да деп, адвокаттар, юристтерге ошондой мамиле жасап аткан, анда карапайым адамдарга вообще сөз жок. Сөз жок. Эми баарын айткан жокпуз. Жакшысы дагы бар, жана айта кетпедимби, жаманы дагы бар дегендей. Ошондуктан бул жерде анткени ал мыйзам негизи менин оюмча жеке юрист как адвокат катары бул мыйзам кабыл алынбаш керек. Эртең мисалы ГАИ кызматкерлерин баары бирөөнү токтотот, эртең видеого тартканга болбойт деп туруп, жөн эле нарушениясыз дагы бирдеме кылып же мыйзамдан ашып дагы бир злоупотребление кылса, эртең аны мындайча айтканда кантип доказать этесиң, орусча айтканда, доказать эте албайсың, барасың, сотко барасың, тергөө жазасың. А бизде мыйзам боюнча факты керек да, факты керек. А факт жок болсо эртең ГАИ, эмне кылсаң ошо кыл, мен сени каалаганча эмне кылсам ошо кылам дегендей эле, эртең мындайча айтканда ментовской беспредел ушундай дагы көбөйөт, башталат дегендей. Ошондуктан бул мыйзамга негизи мен дагы каршымын дегенде. Ошондой эле биз кээ бир адамдар бар да, укуктун билбегендер. Биз жанагы мисалы ГАИ токтоткондо, ГАИ токтотуп калганда кегисте бизди деле без причина токтотот. Барып мындай, анткени биз кегисте сотко шашып баратабыз, может бир адамыбыз камалып атат, ошого баратабыз дегендей, жөн эле токтотуп алып эле, мени текшерип коюшум керек, буну текшерип коюшум керек деп эле жөн эле эмете беришет да. Анан эртең дагы мисалы биз дагы ошон үчүн мыйзамдарды правила дорожного движения деп айтабыз, кодекс о правонарушениях жаналар боюнча ГАИлардын кандай положениясы бар, ошолор боюнча дагы биз дагы карап, ошондуктан мыйзамды жакшы билгендиктен ошентип ГАИ жанагындай мыйзамсыз же милиция кызматкерлери мыйзамсыз иштерди алып калганда, биз дагы ошо берден такап, урматтуу май кызматкери, мына могул жерде мындай мыйзам, бул жерде мындай деп ошентип жана такылдатып сурап атканыбыздан, ошо биз мыйзамды билгендиктен, билбеген адам мисалы кээ бирөө соода кылат. Мисалы мен юрист болуп ушу менен мыйзамдарды жаттап, мыйзамдарды билип, ушу менен нан таап жеп атсам, кээ бирөөнүкү мисалы башка жумуш, бияка юридический окуганга, мындайча айтканда, орусча айтканда не до этого дегендей, билбеген адамдар эртең мына биз практикада көрүп жүрөбүз, мындайча айтканда кол менен, буту менен эле тебелеп коет деген сөз. Бишкек шаарынын жол кайгылуу кызматкерлери өзүңүз деле көрүп жатсаңыз керек, Instagram баракчаларына баягы элдерди тартып, элдин кемчиликтерин тартып чыгарышат го. Негизи эле ошого кандай баа бересиз өзүңүз юридикалык жактан?
ошо туура эле иш кылып атабы же балким элдер деле милиция кызматкерлеринин туура эмес жактарын тартканга мыйзам жол бериш керек. Милиция кызматкерлери элдердикин тартканга кандай? Вот ушул боюнча да как раз азыр мындай да. Мисалы баарыбыз эле билгендей кээ бир блогер гаилер бар да. Мисалы алып жүрүшөт, интернетке чыгарып атышат. Мындай да. Эмнеге мисалы кээ бир депутаттарыбыз ошо мурун милиция кызматкерлеринде иштептир, же милицияларды жактык коргоп атабы деген сыяктуу да ой кетет да. Эмнеге орусча айтканда почему тогда двойные стандарты деп коет. Мисалы алар адамдарды мисалы мейли мыйзам бузсун, адамдарды монтип тартып интернетке чыгарып бул мазактаган, эртең алар сотко берсе граждандык түрдө алар соттон өндүрүп алышы мүмкүн. Мисалы ошо МАИ кызматкери тартып атабы, мыйзам боюнча эртең ошо ГАИ кызматкерин сотко берсе граждандык түрдө, анткени бизде презумпция невиновности деген бар. Бул жөндө күнөөлүү деп сот гана, күнөөлүү эмес деп сот гана табат. Маспы, масты аны экспертиза ылайыктады, аны дагы эртең может башка, может дагы бир маспы же может туура эмес эметип калып, техникалык может ашып калып, эртең соттон акталып кетсе, эртең видеого тартып чыгарып аткандар. Ал боюнча дагы не только граждандык түрдө, даже вплоть до уголовно наказуемое деяние, превышение служебных полномочий деп туруп, эртең ошо МАИ кызматкерине иш козгоп коюшу мүмкүн. Сен буну билбей эле мас монтип чыгардың деп туруп, эртең соттон акталып кетсе, ал боюнча жооп берип калат. Ошондой эле эртең дагы бир менин честь и достоинство деген бар. Мына монтип туруп, мени аброюма шек келтирип туруп, эми бул, конечно, это же административное правонарушение, это не уголовно наказуемое деяние. Бул үчүн эртең МАИ кызматкерин сотко берсе, граждандык түрдө адвокат жалдап сотко берсе, эртең ошо МАИ кызматкеринен акча өндүрүп алса болот. Мындайча айтканда честь и достоинство деп. Ошондуктан эгер анда действительно мыйзамдуу болсо, анда МАИ кызматкерлери дагы карапайым адамдар тартпасын. Пожалуйста, нарушение кылышты, алып келди, мейли НСП неме болду, мыйзам боюнча штрафстоянкага кирди, жанагынтип интернетке чыгарышпасын. Эгер ошондо мыйзам кабыл алына турган болсо, объективно баарына бирдей иштеш үчүн для объективности карапайым адамдарга дагы, гаилерге дагы алар дагы видео тартпасын, аларга дагы запрет койсун, и анда бизде дагы, мисалы карапайым адам дагы алар дагы видео тартпаганга, анда эки жакта ошондо объективдүү болот. МАИ кызматкерлери жаңы элекинде эле мыйзам бузду, видеого тарткан жоксуң, барып арыз жаздың, мындай тиндей деп, бирок интернетке чыгарбайсың, өзүңө тартып алдың, СБга бердиң, ал мыйзам боюнча чара көрүлдү. Карапайым адамдарды ГАИ кармады, нарушение кылды, мыйзам боюнча протоколуна бүт бар оформление этти, мейли өздөрүнө кийинки ызычуу болуп кетпесин деп, өздөрүн деле тартып алышты, бирок интернетке чыгарбасын деп туруп, ошондой анда для объективности, для полноты расследования деп туруп, анда мыйзамдуу бирдей объективдүү иштеш үчүн ошондой кылып коюш керек. Келиңиз эми сиздин жеке жашооңуз боюнча суроолорду берип көрөлү. Үйлөндүңүз беле? Ушул негизи эме туура эле сөз бар экен. Биз уже кичине 30тан кичине өтүп калдык дегендей. Анан илгери сөз ата энебиз туура айтат го, эртерээк 30ка жер үйлөнүп албасаң, жумушуң болуп, кызды таңдап калатсың деген бул кыргыздарда жанагы каждый кыргыздарда сөз жанагы айтылып атпайбы? Мисалы бул сөздөр жөн айтылбайт экен. Анткени биз мисалы мен 20, 22, 23 жашымда карасам, бул эмени жөн эле мындайча мындай эле сөздө деп койчумун. Уже мына 30ка чыккандан кийин уже бул сөздө кадимгидей маани берип, оказывается сөздөр жөн айтылбайт экен, уже маани берип, мындайча айтканда кыздар таңдап калат экенсиң дегендей. Ошондой эле мына азыр меники эртең менен кетем, 8-8:30 кетем жумушка. Ошо бойдон кечки саат 5-5:30 жери соттор иштейт да. Сотко барабыз, процесске барабыз. Андан кийин андан чыгып алып тренировкам бар. Андан чыгып алып жанагы дагы РОВДда бирөө камалса, ага допроско барам. Ушинтип атып мына күндө түнчүндө үйгө 12-11 келем. Чай ичип алып, тамак ичип алып эле кайра уктайм. Эртең менен кайра жумушка кетем. Анан суббота, воскресенье выходной. Эми действительно чарчайт экенсиң, анан суббота, воскресенье айла жок, телефонду өчүрүп алып уктайсың дегендей, мындайча айтканда даже личный жашоого, жеке жашоого көңүл бурбай каласыз. Убактың дагы болбой калат экен да ушундай жумуштан. Азыр эми Кудайым буйрса, иншалла аракет кылып атабыз, эми жумушту кичине азайтып, эми өзүбүздүн деле жеке жашообузду дегендей, анткени үйдө бизде төртөөбүз элебиз да, мамам, папам, мен анан бир тууган иним бар. Ал экөөбүздүн ортобузда 1 жаш эле. Ал дагы үйлөнө элек, мен дагы үйлөнө элек. Аны дагы эми үйлөн десек, ал дагы анын жумушу, багыш милициялардын жумушун билесиңиз да. Анын жумушу
эме да милициянын жумушу. Милиция Эртең менен кетет сиздин ошондо 7:30 үй ошойдун алдагы түнгө жер жүрөт. Экөөбүз ошентип үйдө эле көрбөйбүз дегендей. сиздики мындай экен да, бир тууган иниңиз милиция кызматкери болсо, сиз адвокат болсоңуз, баягы өзүңүз табличкаңызга баягы милицияларга мындай туура эмес жактарын чыгарасыз го көбүрөөк, анан иниңиз таарынабы кээде ушундай чыгарбай эле койчу деген сөздөр болобу? Мындай болот да, бул жерде иним дагы эмес, менин чоң атам милиция. Чоң атам милиция болгон, чоң атам. Мындайча айтканда, бизди кичиккесинен ошо тарбиялап, ошо мейиске алып барып, бизди өстүргөн ошо чоң атабыз, ушундай иман жолго тарбиялап. Анан папам дагы милиция, папам милиция. Анан бир тууганым мындай милиция. Анан үйдө, конечно, сот эме кандай десем, үйдө дагы мындайча айтканда өзүнчө дискуссия болот да. Сен эми папамдар менен чогуу эметип атканда эми милициянын биягын деле карап көр да, жөн эле жамандай бер деп андай дагы сөз болот. Анан эми туугандар дагы, ти досторум да тамашалап айткандай, сен иниң милиция камайт, сен чыгарасың дегендей эле. Эми анын жумушу өзүнчө, менин дагы жумушум өзүнчө дегендей, ошо мыйзам боюнча эгер беспредел ал деле көрөт, эми беспредел болсо өзүңүн жумушуңда деп, ал деле унчукпайт. Эми башында мындай сөз болчу ортобузда, эми антип чыгарбай эле кой да, барып эле эми арыз зачем чыгарасың деп. Анан уже кийинчерээк папам дагы баары, үйдөгүлөрдүн баары көнүштү. Эми бул менин жумушум экенин азыр кандай иш кылып алып барбайын, баары колдошот. Апаңыз эмне жумуш кылат? Мамам үйдө 3 эркексиз, анан мамам дегенде мамам эме кылат. Биз келгичекти тамак жасайт, бизди күтөт. Выходной күнү чогуу тамак жасайбыз дегенде, анткени үйдө кыз жок да. Иним, мен, папам, мамам төртөөбүз дегендей, кичиккестен бери бизди идиш жуудуртуп, тамак жасатып, кир жуудуртуп, салаттар жасатып, эми кыз жок болгондон мага баарды үйрөтүп, азыр на выходные тоже стараемся, чогуу может семейный ужин дегендей, ошону чогуу тамак жасайбыз. Бирөөбүз пол жуусак, бирөөбүз пылесостойбуз дегендей, бирөөбүз идиш жуусак, бирөөбүз чаң сүртөбүз дегендей, ошентип азыркы ажери. Анткени үйлөнмөйүнчө ошо экен да, айла жок. Ошентип чогуу жардам берип, эми мамам деле кийин көрүп калса, не даст собрать дегендей. Негизи эле ушул кесибиңиз аркылуу жүрөккө оор таасир калтырган учурлар болду беле? Ушу көз алдыңыздан өткөн кандай учурлар болду? Же болбосо ушул кесип аркылуу жашооңузда эң чоң сабак алганыңыз кайсыл? Негизи бизде адвокаттарда каждый день, мына ар бир күн сайын ар кайсында иштер бүт баары. Анткени адвокатка мындайча айтканда жыргаган адам келбейт. Туугандары камалып аткан, же бирөөсү камалып аткан, же өзү камалып аткан ушундай адамдар келет да. Анан бизде менде бир ушундай до сих пор азыр жүрөгүмдө бир иш алгам. Мына буквально 1 жыл мурда бир иш алгам. Ал эже мага алимент менен кайрылган. Күйөөсү азыр экинчи күйөөсү менен жашап аткан экен. Ал эже алимент менен кайрылган. Алимент күйөө менен алып бер деп, анан сүйлөшүп күйөөсүнө чыгарып, ачыгын айтканда мындай деп жакшы сүйлөшүп, ортодон алиментти төлөп берген. Анан ал эже менен сүйлөшүп жүрөм да, мисалы бүгүн сүйлөштүм. Анан бүгүн сүйлөшүп, нормально деп жүргөм. Анан магазин иштетчү. Ал эмески рынокто. Анан 3 күндөн кийин ошо эже чалат. Саламатсызбы, кандайсыз эже, жакшысызбы десем эле, мамасы экен ыйлап чалды. Кызым каза болуп калды деп. Анан кызым каза болуп калды деп ыйлап эметкенде, ой эжем эмне болду деп сурасам, көрсө ал эже ошо выходной күнү мамаларын үй бүлөсүн көлгө алып баратып, айбезден бирөө встречкага чыгып, сүзүп салып, ошо ДТПдан ошо мамасынын көзүнчө ошо көлгө салып барам деп алып баратканда, мамасынын көзүнчө ушинтип каза болуп калды деп ыйлап мага мына көчө эле коюп келдик, эмне кылабыз мындай. Анан ошо мен кызыма үй дарственный кылгам. Ошону эми кайра күйөөсү калды да, күйөөсүнүн тиешеси жок. Ошону кайра мага алып бер деп, мага ошо кайрылып калды, мама кызым каза болуп калды деп. Анан ошо боюнча биз дагы иштеп баштайбыз. Ал боюнча үйүн алып берүү боюнча граждандык түрдө Свердловский сотко кайрылып иштеп баштасак, ал эже ошо кызын эстеп атып эле, кызын эстеп алат. Эстеп, мени көлгө алып баратып эс алтам деп, менин майман каза болуп калды деп ушинтип атып, ал эже психический больной болуп туруп, больницага жатып калат. Больницага жатып калып, анан биз утуп чыгабыз. Эже утуп чыктык, мындай тиндей деп бүт айтып эметип атсак, анан ал эже байкуш утуп чыгып, бүт бар кагаздарды берип эметип атсак, андан 3 күндөн кийин ал эже өзү каза болуп калат.
ал өзү каза болуп калды, багыш арты ыйманы саламат болсун, арты кайрылуу болсун. Ал каза болуп калды. Анан эми үйлөр утуп бергенбиз да, бирок утуп бердик. Анан тиги күйөөсү калды да, күйөөсү наставник. Мындайча айтканда жанагы кызынын күйөөсүчү. Балдары бар. Анан ал күйөөсүнө айтып мындай тиндей деп күйөөсү менен сүйлөшүп атсак, күйөөсү да гемодиализде жүрчү. Ал күйөөсү менен телефон менен сүйлөшүп, мындай үйдү монтели давайте сотко барып, мирным путем чечип, же алчысын сиз салыңыз, могу квартираны сиз алыңыз деп минип сүйлөшүп атсак, анан сотко келди, чакырганбыз, сотко келбей калды. Андан кийин кайра чалып эметсек, туугандар айтты, багыш ал да каза болуп калыптыр күйөөсү. Күйөөсү каза болуп калды, мына буквально ушу 1 жылдын ичинде эле да. Күйөөсү каза болуп калды. Анан күйөөсү каза болуп калып, ал боюнча дагы иштеп жүрдүк. Анан не кылабыз деп эми багыш балдарына же жана каза болуп калган эженин күйөөсүнө деп эметип атсак, анан ал байкенин 40-лыгын берип атканда, анан ошо жанагы эң биринчи каза болгон кызычы, жанагы авариядан, ошонун ортосунда кичинекей 2 жаштагы кызы бар болчу. Ал ошо жана күйөөсүнүн гемодиализден өзү өлүп калган күйөөсүнүн 40 болуп атканда, багыш зыгыр майга күйүп, ал да каза болуп калды. Мына 1 жылдын ичинде, ошо 1 жылдын ичинде болгон жок, 7-8 айдын ичинде бир үй бүлөдөн 4 адам каза болуп кетти. Мына ошону мен эстеп алып, кээ бирде мындай кадимгидей эми адамсың да. Кадимгидей мисалы жүрөккө катуу тиет, кээ бирде мындай интернеттен карап эметсең, мындай тиндей деп жашоого жалават сетип аткан адамдарды көрүп, мен ошолорду айткым келет да. Ата энең тирүү, бир туугандарың тирүү. Мейли бүгүн ишиң болгон жок, Кудайым буйрса эртең болот да. Жанагындай неме болгон, мен аны мына мен састаран эле жүрүп, кичине эле катышып калып, мен ушунча эле кыйналып атам, анын туугандары немелерине элестеткиле, кичинекей 2 жаштагы кызы, күйөөсү, аялы, анан мамасы каза болуп калып атат 7-8 айдын ичинде эле. Анан ошондуктан Аллах таалама чексиз шүгүр айтышыбыз керек. Монча ден соолук берип атканына, ата энебиз тирүү, Кудайга шүгүр, иштеп атабыз, буту колубуз аман эсен, мындайча айтканда чөй шонада. Ошондуктан барга шүгүр кылып жашашыбыз керек. Ушул окуяны эстеген сайын мен анткени эмнеге мен буну айтып атам? Бизде дагы болот да. Кээ кезде ишиң болбой калат, кээ кезде процесстерден анткени действительно адамың күнөөлүү болуп калып, мен дагы ушундай характерим бар. Через себя пропускаю дегендейчи. Анан ошондо жанагы ушинтип утулуп калды, минтип калды, же бывает машинаң бузулуп калат, дагы проблема бирдеме, сразу ушу окуяны иштейм. Анан сразу сүйүнөм. Аллахым чексиз шүгүр. Баары жакшы, чексиз шүгүр деп, ушуну дагы мен дагы всегда как өзүмө, как пример катары, анткени баары менен иштешип, баары көз алдымда кетип калды да, анан ушуну мен всегда өзүмө пример кылам да. Негизи сизге бакыт деген эмне деп суроо берейин деп аткам, бирок ушул суроого дагы 2ден 1 жооп берип койдуңуз. Эми Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү боюнча сүйлөшөлү. Негизи эле сот баягы адамдын бул дүйнөдөгү тагдырын чечип коет эмеспи? Ал эми тиги дүйнөдө болсо баягы Аллах өзү чечет. Негизи эле Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү кандай? Ачыгын айталы, могу 2020 жери мурун иштеп баштаганда баарыбыз эле угуп жүрчүбүз. Жашырбай эле жүрүш керек. Эң коррупционный система бул сот органдары деп айтып жүрчүбүз. Даже милиция кызматкерлери деп жүрчүбүз, ачыгын айтканда. Прокуратура кызматкерлерин деп баары эле статистика деле ушунду алып жүрчү. Мына 2020 кийин, мына азыр ушул вакытка жери, азыр мына Кудайым буйрса, уже 70-80% өтө жакшы жакка Өзгөрүп барды. Өзгөрдү. Жаман жак эмес, жакшы жакка өзгөрдү. Анткени соттор дагы, мисалы мыйзам боюнча айта кетсек, бир мошенниктер алдап кетти. Мыйзам боюнча, бирок сот аны пробация кылып коет. Мыйзам боюнчачы пробация кылып коет. Бирок соттор айтат, соттон эле кадимгидей эме депчи, тосмаарыс алып келгиле, анан жакшы жагына каралат деп. Мурун тосмаарыс жок эле, мыйзам позволяла пробация депчи. Азыр тосмаарыс алып келмейинче соттун мурункудай жок, мындай тосмаарыс алып келип, потерпевшилерди эметкиле деп соттор кадимгидей айтат. Жабырлануучулар менен сүйлөшүп атасыңбы? Жабырлануучуларын мындайча айтканда тосмаарыс алып кел деп, ушундай эле кадимгидей, мындайча айтканда мурункудай беспредел жок. Азыр 70-80% жакшы жакка
өстү. Азанкы биз адвокат болуп жүрөбүз да, практика ичинен көрүп атабыз. Кадимкидей эми таң каласың, кегизде иштеп момундай тинде сот урматтуу төрага мына мындай күнөөсү жок, могу жеринде мындай, тинде моягы мындай деп айтсаң, кадимкидей ооба, могул жагы мындай экен, тиндей экен, бул жагы мындай экен деп туруп, же сот айтат, экөөңөр жараша албайсыңарбы деп, сот мында мынтпейт да, негизи мыйзам боюнча иш кылат да. Мына человеческий факторун дагы айтып, мен могу кенедей эле неме экен, экөөңүн кошуна экенсиң, же мындай экенсиң, же бир тууган экенсиң, талашпай эле мирдин путем чечпейсиңерби? Мейли азыр мен чечим чыгарам, бирөөңөргө жагат, бирөөңөргө жакпайт деп, ушундай мындайча айтканда уже человеческий фактор дагы кирип, ушу кадимкидей түшүндүрүп, бирине момундай, эртең сен мындай болосуң, момундай болосуң. Анткени соттун чечими бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт да всегда. Ошондой болот. Ошондуктан момундай чечкиле, тиндей чечкиле дегенде көбүнчө ушундай мирдин путем, ушундай соттор дагы бар. Мына азыр ушу айтып атпаймынбы, жакшы жакка өзгөрүп, ошондуктан уже жакшы жакка өзгөрүү деп мен айта алам. Бул дагы аны мына баарыбыз эле билгендей азыр коррупция менен кандай күрөшүү болуп атат, ушу дагы ушундай таасир берди деп ойлойм, жеке оюм. Эми сиздин кирешеңиз боюнча сөз кылгым келип атат. Негизи эле ушул кесибиңиз аркылуу жашооңузда эң көп бир айдын ичинде тапкан кирешеңиз канча сумма болду эле? Же болбосо белектер келип турабы? Ошо боюнча айтып бересизчи. Эми бул да бизде дагы конфиденциально деп айтат, бирок акырын мындай четин чыгарып кетели дегендей. Эми бул эме да подкаст свободно айта беребиз дегендей. Аллах таалама чек шүкүр. Эми гонорарыбыз ачыгын эле айтканда ишке жараша минимально, эгер жабырлануучу тарапты алып калсак, ал жабырлануучу жеңил да. $2000 өйдө айтабыз. Бир ишкечи, например. Эгер обвиняемыйды косо ошо $2000, $3000 бир адамга ушундай гонорар түшүп, ушинтип иштейбиз. Негизи канча ишти алып бара аласыз сиз өзүңүз? Канча азыр мен производствомдо эсептесем, улам бүтүп, улам жаңы кирип, жете азыр менде 28 производствода 28 ишим бар. 28 иш бар. Ошондуктан жана иштеп, күнү түнү иштеп жүрөбүз дегендей. Ушундай эми киреше Аллах таалама чек шүкүр, ошентип иштесек болот. Эми ушу кандай десем, эми жанагы айтат эмеспи? Бир сөздү айта кетким келет. Примеру да бир ушундай окуя болгон экен чет өлкөдө. Бир ушундай бир килейген бир пароходду бирдемени иштете албай атышат да. Баары элдин баары иштешет, жардам беришет, мындай кылышат, тиндей кылышат. Анан эч нерсесин таппай коюшат. Анан айтат, бир специалист бар. Ошо келип ушуну оңдойт, ушундай иштеп жүрөт, көргөнбүз деп. Ал келет дагы 2-3 мүнөттө оңдоп туруп, мына оңдолду дегенде анан айтат да, акчасы монча десе, ами деп таң калган да. Анан айткан, силер эми билбейсиңер да, мен бул иш үчүн, буну оңдош үчүн мен мындайча айтканда өмүрүмдү ушу ишке арнагам. Мен юридикалык факультетте 5 жыл окудум. ВНКда окудум, эртеден кечке жери. Мисалы кезде мен эртеден кечке китеп окуйсуң, уголовный кодекс жактайсың, уголовно процессуальный кодекс, кодекстердин, конституция баарын, граждандык кодекс баарын жаттап, баарын карап иш кыласың дегендей 5 жылдык өмүрүм ошака кетти да. Андан практикада канча иштеп жүрдүк дегендей кээ бирөөгө дагы ушундай примерди айтат элем да. Бир айлык кирешеңизди айтпайсыз анда. Сыр бойдон калтырасызбы? Бир айлык эми бизде да конфиденциально деп эми Кудайга шүгүр эми жакшы эле буюрса. Жакшы эле. Негизи эле ушу жашооңузда ойго келбеген сунуштар түштү беле? Жашообузда эми бир эми айта кетип коелу эми. Бул 1 жыл мурда бир ушундай бир мошенничество менен бир эже кайрылган эми, мындай анонимность, мындай бирөө кайрылган. Анан мен деле өзүм түшүнбөй калгам ошол кезде. Эми айтыштын кереги барбы жокпу, эми как эме катары айта кетелим бул эми да подкаст дегендей. Эми кандай десем, эми Алла таалам берип коет деген ошондой экен. Ошол кезде мошенничество болчу. Анан бирок айтканда жабырлануучулар менен тосмар салып атам, бирок сиз иштеп бериңиз. Анткени интернеттен да көрүп жүрөбүз, за репутация иштейт экенсиз. Анан менде бирок ал кезде ишим өлө көп болуп аткан. Анан мен ачыгын айтканда алгым келбей, жөн эле $5000 деп койгом. Работам $5000 деп койгом да. Бирок 1-2 айда бүтмөк да ал ишчи. Тосмар салып, эметип бүтүрмөк. Анан
Анан $5000 деп иштегим келбей элечи, жөн айтып койсом, айттым, мына акчасы көп деп кетип калды десем, анан эртеси күнү чалыптыр. Шердор акчаны даярдап койдум, каяка договор түзүп иштеп баштайлы депчи. Анан ошо деле окуясы эле деп өзүм таң калып калгам да, түшүнбөйчү. Ойго келбеген Эмне ойго келбеген ошондой сунуш болгон сизге. болуп кеткен да. Негизи эле көбүнчө ошол криминалдык жактан көп алып барасыз го, жаңагындай адвокат болуп. Ошол эле учурда сиз тарапка коркутуулар болобу? Эми ачыгын айтканда, биз адвокат болуп иштегенде кээ бир жакта айыпталуучу жакты жактап каласың дегендей. Мисалы обвиняемый адам дегендей. Кээ бир жакта жабырлануучу тарапты карасаң, бирөө кадимкидей уже 4-5 жыл отуруп чыккан. Ушундай адамдар бар. Анан прокурор менен чогуу жабырлануучуну жактап калсаң, чогуу тини мындайча айтканда камаш үчүн, айыбын мындайча айтканда далилдеш үчүн сотко буну келтиресиң, тини өлтүрөсүң, анан жини келип туугандар аркылуу же өзү аркылуу эми кээ кезде СИЗОдон телефон алып чалышат. Мен сен муякта каякта жашаганың билем, момундай билем, мындай тиндей деп, андай коркуткандар толтур эле. Эми бизде дагы эме дейт эмеспи? Алла таалам дагы айтат. Эгер сен мисалы сени сага мен жаза бергим келсе, чымын менен жаза берип коем дейт. Жаза бергим келсе. Эгер сени мен сактайм, жаза бербейм десе, хоть сага бардык мир против келсе дагы, сени эч ким жазай албайт дегендей ушундай неме бар. Ошондуктан да мен дагы өзүм дагы үй бүлөм менен дин түшүнүктүү адамдарбыз. Анан мен дагы окуп чыкканда, үйдөн чыгып атканда дуаларды окуп чыгам. Ошондуктан бул дагы мага как Алла Тааламан защита, ошон үчүн Алла Таалама таянып, смело коркпой иштей беребиз. Ал коркутуп жанагынтип чалышат, аларга айтып коебуз. Колуңан келгенди кыл, мен мыйзам чегинде иштедим деп ошентип коебуз. Эми көнүп деле калдык, мындайча айтканда коркутат, коркпой деле калдык дегендейчи. Башында баягы бул кесипке киришип баратканда балким ушундай коркутуулар болсо, бир аз мындай чоочуладыңыз беле? Анда албетте эми жаңы иштегенде уже адам кичине такшалып анан кийин бышасың дегендей, албетте коркосуң, коркунуч болот. Мына кээ кезде кетип баратып, же машина менен подстава кылышабы, же бирдеме кылабы деп эки жакты карайсың, же бир жак кирип баратканда мындай эки жагыңды карап мынтип коркуп жүрөсүң, кара жинден ушундай. Албетте андай жерде жаңы иштеп баштаганда андай коркунучтар көп эле болгон. Анан кийин уже акырындан ал баары всё по воле Аллаха деп туруп эле, эми сактансаң сактайм дейт, бирок ошентип Алла Таалама таянып дуа окуп коюп эле жүрө беребиз. Жашооңуздагы эң чоң оор жоготуу болду беле? Балким бала чагыңызда бир ызаланып калган учурларыңыз? Эми мен ойлойм, оор жоготуу деген эгер ден соолугуң аман эсен болсо, Аллахтагыма шүкүр, азыр меники, ата энемдики, бир туугандарыбыздыкы ден соолугу баары жакшы. Главный бул оор жоготуу эмес, ден соолук биринчи байлык, ден соолук деп бекер айтылган сөз эмес. Ошондой эле оор жоготуу деп ата энең же бир туугандарың деп айтылат. Кудайым буйрса баары Аллах Таалама шүкүр. Эми кээ бирөөсү арасында бар, эми кетип калды, алар деле жакын туугандарың, ызайсың дегендей. Бирок Кудайга шүкүр, ата энең, бир туугандарың жаныңда. Андан башканы мен ойлойм, эми акча жагынан болобу же машина жагынан дытып болосуңбу, ал бул дүйнө менен кетет. Буну мен оор жоготуу деп эсептебейм. Бул только жанагы ата энең, бир туугандарың, өзү жакындарың жаныңда баары ден соолукта. Эң башкысы Кыргызстан мамлекетибизде тынччылык болуп атат. Буга эмне жетсин? Мына сонун жашоодо жашап атабыз. Чыгасың, каалаган жагыңа барасың, ишин кыласың, мыйзам бузба. Азыр кандай мындайча айтканда жетишкендик дегендей, тынччылык, эң башкысы стабильность. Не жетсин бага? Чет өлкөгө барып, мындай пландап жатасызбы? Кайсыл жака барып эс алсам деген ойлоруңуз бар? Деги эле Кыргызстанда көп жүрүп кээде тажап кетпейсизби? Ушундай сизге кайрылуулар көп болуп атса, мисалы ушундай жактап бер деп айтып атса, например, көз алдыңыздан деле көптөгөн мындай окуялар өтүп атпайбы сизденчи? Анан кээде тажап кетүү болбойбу? Эми жумуш, биз өзүбүз бул жумушту өзүбүз таңдаганбыз. Тажабайм деле, наоборот, кээ кезде выходной күнү кеп отуруп калсаңчы, көпкө отпуск болуп же выходной отуруп калсаң, кадимгидей жумушка баргың келе баштайт, уже отургуң келбей калат экен да. Бирок жаңы элеке сиз айткандай, чет өлкөгө чыгып кадимгидей эс алгым келет. Бирок мен Алматыдан башка эч жака чыкпаптырмын. Мына былтыр эле
жакын дос балам үйлөнүп, 2 дос балам бирөөсүн Ошко свадьбага барып келдим, экинчисин Жалал Абадка свадьбага барып келдим. Ошо биздин мына регионду эми араң мына түштүк жакта эми көрүп келдим да. Эми биз өзүбүз ат баштан болгондуктан Нарынды, Көлдү көрүп жүрөбүз да. Бияк жактардычы. Анан ошо досторум, жакын досторум менен ошол жака барып эле анан Алматыны биринчи жолу көрдүм. Анан Алматыны көргөндө эле адам значит ушундай чет жака чыгып, өзүнүн кругозорун кеңейтип дегендей, ошентип албетте чет өлкөгө чыккы келет. Бирок азыр жумуштан ушундай көп болгондуктан убакыт дагы кичине үнөмдөлүп атат дегендей. Азыр мен биринчи хотя бы Европага же бир хотя бы Дубай, ушул Турция жактарга дагы бир хотя бы бизге кичине жакыныраак коңшу дегендей, Дубай, Турция же Европа жака бир барып көрүп келүү шаар кандай. Мисалы биздин немелер менен салыштырып, ошондой бир көрүп чыгып кызыгасыз. Негизи эле ушул кесибиңиз аркылуу тааныган адамдар көп да, баягы эл алдында жүрөсүз дегендей. Негизи эле ошол бийлик тараптан балким сизге кызмат ордуну сунуштап калса, ошол кызматка барат белеңиз? Эми биз негизи өзүбүз адвокат болгондон кийин мен дагы ойлойм, кийин буюрса биздин эмебиз, кандай десем, тилегибиз эми адвокат болуп жүрөбүз. Адвокат анткени бул өзүң иштейсиң, өзүң мындайча айтканда шефсиң дегендей, сенин жумушуңан эч ким отчет албайт дегендей, бул адвокат мындайча айтканда өзүң личный жашооңо дагы көбүрөөк болот дегенде, бул адвокаттан менин оюм, Кудайым буйрса мен да стажым келип калды, сотко тапшырсам деген оюм бар. Сот болом деген оюм бар буюрса. Политика, эгер мамлекеттик кызмат жака эми аяка мен мисалы аяка иштегим келбейт. Политика же саясат, мамлекеттик кызматтарга иштегим келбейт, только адвокат. Анан Кудайым буйрса, может эмдиги жылы сотко тапшырып, сот болсом деген оюңуз бар. Акыркы суроо болсун. Кыргызстандын өсүп келе жаткан жаштарына кандай, мындайча айтканда, орусча айтканда совет бересиз? Негизи эми кандай орусча айтканда каждый по себе судит дегендей, мен айтат элем Кыргызстандын азыр жаштарына. Мен анткени биз деле кичик кезде мен деле орус мектепти бүткөм. Бирок ошол кезде эми жаштыкта эми кичик баласың дегенде, сабактан качасың дегенде мушташасың, сабак окубайсың, мугалимдер урушуп эле жүрчү да. Эми мугалимдерим деле мени көрсө, ай деп эми бул тентек бала болчу дегендей эле, эми жаш кезде тентек кылып жүрчүбүз дегендей айтат элем жаш келаткан балдарга китеп көп окугула. Китеп көп окугула. Азыр биз мындайча айтканда же орус эмес, же кыргыз эмес болуп калдык дегендей. Орусча китеп дагы, кыргызча китеп да экөөнү тең бирдей алып жүр. Англисче да окуш керек. Китеп көп окугула. Анан өзүңөрдүн укуңарды билгендей эле жанагындай жанагы күнүмдүк деп коелу. Правила дорожного движения деп коебуз. Кодекс о правонарушениях же жарандык кодекс, ошол боюнча китеп, илим, билим алгыла дейт элем. Илим, билим алса, эми ата энесинин тарбиясы биринчи, илим, билим алса, анан өзү дагы жанагындай кийин эле мындайча кыргыздарда бизде сөз бар эмеспи? Жемишин албетте алат. Илим, билим алыш керек, албетте анын аягында жакшы жемиш күтүп алат. Баягы сиз айткандай, негизи эле Кыргызстанда адам өз укугун билсе, демек ал эч жерде кор болбойт. Ошондуктан көпчүлүк айтат элек, сөзсүз түрдө өз укугуңуздарды билиңиздер. Баягы көп адамдар өз укугун билишпей эле баягы көрүп акаттын айынан эле баягы иштеп эле жүрүшөт да. Укугу менен деле иши жок. Мисалы, азыркы учурда Кыргызстанда деле иштеп деле акчасын албай жүргөн жарандарыбыз көп, мисалы. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин подкастка ушинтип келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Акыркы элге кайрылууңуз болсун, балким ата энеңизге, кесиптештериңизге же сот тарапка же милицияларга өзүңүздүн бир ээн эркин. Ээн эркинден бияк карап айта бериңиз. Биринчиден, Элмирбек, сиздерге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Негизи ушу СМИ кызматкерлери, средства массовой информация деп силерди айтабыз, орусча айтканда. Силерге ушу терең ыраазычылык. Анткени кандай кээ бир жакта ушундай беспредел, ушундай жаман нерселер болуп атканда, биз силерге айтып, силерден жардам сурап, силер ушуну общественный резонанс
көтөрүп барлык ошо СМИ кызматкерлерине дагы силерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун. Аллах ыраазы болсун. Ушундай беспределдерди ушундай элдиге, чоңдорубузга чыгарып, коомчулукка көтөрүп берип, ошо көбүнчө адвокаттар эмес, көбүнчө ошо несправедливо силер деметкенде, силерден резонансный болуп, ушундай аягы кандай десем, справедливо болуп жетишкендик, аягы жакшы, жеңилдик болот. Ошо СМИ кызматкерлери, журналисттерге силерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Эң башкысы эме да, ушу биз көбүнчө адамдар чоңойгондон кийин эле эме болуп калат экенбиз да. Эми монтип таптым, акча таап атам деп мындайча айтканда, уже адам өзүн мындай бул адам да, инсан деп Алла Таала бекер коймос да, унутчаак деп унутуп кала берет. Анан ошо акча таап кичине бирдеме болуп калса, тыңыраак тамак жеп калса эле керсейип, мама папасы менен бир туугандарын эметип, ошондуктан эң башка айтам, кандай жумуш болбосун, эмне болбосун, адам жөнөкөй болуш керек. Жөнөкөй болсо, анткени бул жумуш, акча бул колдун кири. Эртең жумушуңан айрылып калышың мүмкүн. Же акчаңан айрылып калсаң, сен жөнөкөй болсоң, элдин баары бул анткени жөнөкөйлүк бул Алла Таалама жагат. Алла Таалама жаксаң, бул мурда иштеп жүргөндө да жөнөкөй болчу. Азыр дагы өзгөргөн жок деп, сен мындайча айтканда авторитетиң бардык жакта каралып турат. Эң башкы бул жөнөкөйлүк болсо, жөнөкөйлүктүн артынан кандай сонун береке бар. Ошондой эле жаңы эле айта кетпедикпи? Кичине акча тапканда эле баарына керсеңлеңдеп, кыйын болуп, мындайча көзүм май басып берет дегендей. Мен дагы как раз ушул моментте колдонуп да бир айта кетишибиз керек. Эң башкы бул жерде ата-энеме Аллах ыраазы болсун. Анткени бизди ушул окутту, мына бизди окутуш үчүн студент болдук, университетти аякта, иним экөөбүз тең юрфакта окудук. Кантара канча болчу багыш. Ата-энем биз үчүн эмнени гана кылган жок. Биз үчүн бул ысык суукка карашпай, ушинтип бизди иштеп ушундай даражага алып келген. Биринчи Алла Таалама, Аллахыма ыраазы болсун. Экинчиден ата-энеме Алла ыраазы болсун. Анан сиздерге дагы ушинтип чакырганыңарга, ушу центральный телевиденияга дагы силерге дагы чоң рахмат. Ушинтип бизди постоянно жанагындай беспредел болгондо ушинтип колдоп берип турасыздар. Элмирбек мына биринчиден постоянно сиз менен сүйлөшүп, сиз менен дагы сүйлөшүп турабыз. Сизге дагы чоң рахмат. Эгер ушинтип чакырсаңар, Кудайым буйрса, иншалла дайым кызматтабыз. Жардам берип турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчиден кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Биздин берүүбүздө бүгүн Нагыз подкасттын коногу Шердор Абдыкапаров мырза болду. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эле баягы Кыргызстанда болуп жаткан мыйзамсыз иштерге бөгөт коюп, деги эле ошо элдер менен дагы көп мындай сүйлөшүп турасыз. Ыраазычылык билдиребиз ал үчүн дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин телеканалдан алыстабаңыздар. Өзүңүздөр көргөндөй эле Нагыз подкасттын берүүсүнүн бул жолку коногу Шердор Абдыкапаров мырза болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.